Саламатсыңар достор. Азыр болсо мен бир видео снимать эткенди туура деп чечтим. Ал видео биздин сетевой маркетинг мынакей Google Chrome'дан издеп тапкан үчүн Google'дун закладкасын кайра таптым. Мага жанагы бул видеону тартышка мисалы үчүн мен просто вынуждена болдум десем дагы жаңылышпайм, анткени мага бирөө жакшы таанышым Atomi компаниясы 22 местага чыкты 2020 жылы, ал эми Faberlic 33 местада деп жазып жибериптир да, сунуш жазыптыр. Анан мен эрикпестен интернетке кирип, рейтинг топ самых лучших компаний мира деп жазсам, мынакей силерге үстүнөн бери көрсөтүп коем. Запросторман бери ежегодный рейтинг мынакей. Топ лучших деп бүт бардык жерде айтып атат. Азыр ылдыйрактан дагы көрсөтүп берем, мынакей. Могу жерде дагы мынакей. Топ 100 лучших деп айтылып атат. Кайка жылып кетти. Ошондо мынакей интернеттен алдым бүт маалыматты, мынакей могу жерде жылып кетти. Кайрадан силерге көрсөтүп коеюн, мынакей. Өсүп аткан эң баягы топ лучших компания 2020 жыл деп атат. Список бар да депчи. Показывает стабильность компаний и их развитие деп жазылат, мынакей. Этот показатель, көрдүңүздөрбү? Важен и показывает стабильность компании, их рост и развитие деп турат, четко, ясно жазылып турат. Анан мен ушундай нерселерге таңгала берем да, мына мен дайыма өзүмдүн командама обучение өтүп келип атканда айтам. Ар бир сетевой компания международный рынокко чыгып аткандан алдында аябагандай чоң текшерүүдөн өтөт. То есть ар бир международный уровеньге чыккан сетевая компания бардыгы жакшы, бардыгы күчтүү, ошон үчүн бардыгынын продукциясы жакшы деп айтып келем. Алардын арасында ар кайсы элге туура келгени жана туура келбегени бар деп айтып келем. Эч кайсы компаниянын бирөөлөргө жаман деген эмесмин ушул күнгө чейин. Азыр бирок чисто баягы доказательство ордуна ушул видеону тарттым. Мынакей түшүндүңүздөр, 2020 жылга топ лучших телефонда маалымат көп. Топ лучших 100 компанияга кирип атабыз, мынакей. И вот и так рейтинг в студию деп атат. Первое место MV. Это логично, потому что любой компаниянын эң башкысы, башаты негизги сетевой компаниянын негиздөөчүлөрү, ошол MV компаниянын негиздөөчүсү, ошо сетевойду ойлоп тапкан киши, Карл Рейнборг дегенде мен айтып эле келем. Бирок азыр жумуш ал жөнүндө эмес, мен просто бул видеону атай тарттым деп дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Мынакей, буякта акырын карасаңыздар, топ лучших 100 компаниянын ичине кирген компаниялардан MV, Herbalife, Avon деп туруп атат, Natura, KM дейт, дагы эмне дейт, иши кылса толтура айтып келет, Oriflame деп келип атат. Мына көрдүңүздөр, бизге тааныш компанияларды айтып атам да. Анан мага жиберген адам Atomi компаниясы 22 местага чыкты дейт. Мынакей, 22 местада сиздер Atomi'ni көргөн жоксуздар, мен дагы көрбөй эле турам. Башка эле даже англисчесин окуй албайт экен, башка эле бир компания экен, баарына ийгилик. Ал эми мына 25 местада жаркырап биздин сүйүктүү компаниябыз Faberlic турат. Мына мен башында обученияларда бир видеолорду айтып кеткенмин, жаңылышпасак баарыбыз билебиз. Эгер эстегендер болсо, биздин Faberlic 25 местага чыкты. Ура деп бир 2-3 ай болуп калды окшойт. Ушундай бир маалымат келген бизге, группадан окуган болсоңуздар, мынакей. Дагы бир жолу чийип көрсөтүп коем. Faberlic 25 местага чыкты. Чыгыптыр. Faberlic 25 местага чыкканы бул өтө чоң рекорд. Анткени Faberlic'e бар болгону 23 жыл болду. Өзүңөр билесиңер, сетевой компанияны тандаганда жанагы 5 жыл открытый рынокто туруштук бере алган компанияны тандаш керек, аны баарыбыз билебиз. Мына грамотный сетевиктердин баары билет. 5 жыл открытый рынок, ачык базарда 5 жыл баягы туруштук берген компания
ошолор баягы сыноодон өттү деп эсептелинет. Анткени жүздөгөн, миңдеген компаниялар ачылып, 1-2 жылга жетпей, 2-3 жылга жетпей, даже 1 айга жетпей көбү жабылып кетет. Фаберлик 25-нчи местага чыккан рекорд деп эмнеге айтып атам? Анткени Фаберлик ушул мына жакта үстүндө турган компаниялардын эң жашы болуп эсептелинет. Эң жашы 23 жыл болду. MV, Oriflame компанияларына дагы аябай көп жыл болгон. Oriflame'ге, по-моему, эгер память не изменяет, бир 70 жылга жакын болуп калды же, если ашык болбосо, ушундай көрдүңүздөрбү? Ал эми Фаберликке бар болгону 23 жыл, и азыр 25-нчи списокто турабыз рейтинг боюнча. Бул өтө сонун показатель. Ал эми жана мага калп информация жөнөткөн 33-чү место Фаберлик, 22-чи местага Атоми чыгып кетти деген информацияны жалганга экенин доказать этип берем биякта. Могу жерде топ лучших 100 компаниянын арасында даже Атоми жок экен. Топ лучших 100 компаниянын арасында дагы Атоми пока чыга эле экен. Бирок мен Атоми компаниясына да ийгилик каалайм. Просто азырынча топ лучших даже 100-чү местага чыга эле экен. Ошону билип алыңыздар, урматтуу элиталар. Анан жанагындай Атоми компаниясынын лидерлерине кайрылам, эгер ушул видео кимгедир жеткен болсо. Калп информация берген, калптын казаны кайнабайт дейт. Эч качан силер өзүңөрдүн командаңарды калп менен кармай албайсыңар. Ошону билип коюңуздар. Чындык менен гана кармаш керек. Анан жанагынтип азыр силер өзүңөрдүн командаңарга айтып, командалар мага окшогон адамдарга сунуш кылып, ушундай Фаберлик 33, анан баса белгилеп жазып кеткен экен, неме Атоми 22-ге чыкты деп. Мен ошону баягы ошондуктан бул видеону тартканга прям мындай бир аргасыз эле тарттым деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Ошо баары бир демекчи, мен ар бир компанияга чоң ийгилик каалайм. Ал эми биздин сүйүктүү Фаберликке өтө терең ишенем. 23 жылдын ичинде 25-нчи местага чыгыш бул тарыхта болгон эмес. Баарыңарды сыйлайм, урматтайм, баарыңарга ийгилик каалайм.